Үйүнүн кызыл китеби жоктору кантип жөлөк пул ала алышат? Үйү жок болуп, ошо шаарда батирде жашагандар, ошол каттоосу айылда башка райондордо болуп деле ошо шаарда жашаса, ал жаран ошол жашап аткан жеринен санарип аймакка кирип, ошол убактылуу жашоочу катары каттоого туруш керек. Анан ошол аймактык же шаардык, райондук же шаардык башкармалыктын адистерине келип кайрылып, ошо кирешеси жана жогору айтканда кирешеси эң төмөнкү кепилденген кирешеден жетпеген болсо жөлөк пул алса болот. Эң төмөн дегенде канча табыш керек болот? Эң төмөнкү кепилденген киреше 1000 сом деп эсептелген бүгүнкү күндө. Ошол үй бүлөнүн жалпы тапкан бир айдагы кирешесин эсептеп чыгып, ошол үй бүлөнүн жалпы үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүп келгенде ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон жетпесе жөлөк пулга мыйзам жол берет. Жөлөк анда ашып кетсе мыйзам жол бербей калат. Киреше деген бул ошол үй бүлөнүн туруктуу мындай расмий иштеген жеринен болсо, ошо расмий иштеген жерден айлык акысын аныктаган аныктама. Эгерде мындай жеке мындай ишкерлик кылган болсо, ошол адамдын өзү менен баарлаш аркылуу анын маалыматын алабыз. Устатчылык кылып же соода саттык кылып же дагы бир тейлөө же кызмат көрсөтүү иштерди иштеп иштегендиги бир айда тапкан кирешесин өзүнүн айтуусу боюнча аныктайбыз. Мал жандыктар болсо мал жандыктар эсептелет, жери болсо жерлер эсептелет. Ошол баардык кирешени жыйынтыктап келгенден кийин ошол үй бүлөнүн бир айдык кирешеси эсептелип чыгат. Анан ошол кирешени ошол жалпы үй бүлөнүн мүчөлөрүнө бөлүп келгенде ошол эң төмөнкү кепилденген кирешеден ашпаш керек жөлөк пул алыш үчүн. Ашып кетсе жөлөк пул чыкпай калат. Ошол квартиранттар, батирде жашагандар бүгүнкү күндө каттоосу жок болуп, ошол үйгө каттоого тура албай калган болсо, анда биз баягы санарип аймак деген бүгүнкү күндө биздин маалымат алмашуу базабыздан аларды жөнүндө маалымат чыгара албай калабыз. Азыркы күндө эч кандай баягы кагаз түрүндө маалымат иштетилбейт, колдонулбайт. Ошон үчүн булар ошол шаардагы жакын туугандары же тааныштары аркылуу ошолордун үйлөрүнө каттоого сөзсүз туруш керек. Себеп ошол баягы биздин маалымат базадан алар жөнүндө аныктама чыгыш үчүн. Эгерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок болгон учурда ошол жашаган аймагындагы айыл өкмөттөрдүн же аймактык башкармалыктардын имаратына булар каттоого турса болот. Жөлөк пул алуу үчүн сиздерде суроо жаралган болсо, төмөнкү номер жана баракчаларга кайрылсаңыздар, сиздерге адистер өздөрү жооп берет.